Урбаттуу мекендештер, биз консул менен маектешүү рубрикасын баштадык. Жумасына 1-2 жолу Россия Федерациясындагы Кыргызстандын элчилигинин алкагындагы консулдук бөлүм жетекчиси Асаналиев Бакыт Эрекич менен кыскача маек болуп турат. Ошо суроо жооптор болсо, ошол видеонун астына комментарий жазып тургула. Ар бир жума сайын жолуккан сайын актуалдуу суроолорду Бакыт Эрекичке берип турабыз. Бакыт Эрекич, дагы жолу саламатсыздарбы? Мекендештерден дагы бир көйгөйлүү суроо. Өткөндө массалык маалымат каражаттардан, соц тармактардан көрүп калдык. Эми жай айынан баштап кыргызстандыктар Россияга келатканда негизде чет элдик жарандар 72 саат мурун атайын приложение аркылуу өздөрүнүн уруксаат алып туруп кириш керек экен деп. Ошол маалымат канчалык чындыгы бар? Бул маалымат чын. Негизи 2024 жылдын 7 ноябрында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн токтому кабыл алынган. Ошол токтомго ылайык декабрь айынан тартып өзүңөргө белгилүү болгондой Москванын аэропортторунда манжа издерин тапшырууда азыр биздин бардык чет мамлекеттик жарандар кирип чыгып аткандар манжа изин тапшырып сүрөткө түшүүдө. Ошол эле токтомдун негизинде экинчи этабы бул 30 июндан тартып 72 саат мурун өзүнүн Россияга келе турган максаты боюнча жана башка маселелер боюнча билдирүү жөнөтүш керек болчу атайын жана тиркеме аркылуу. Ал тиркеме бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Россия тарап боюнча иштелип бүтө элек ал. Бүгүн ошол жолугушуу болуп өттү. Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкармалыгынын жетекчиси Казакова Валентина Львовна менен. Ал кишинин маалыматына ылайык экинчи этабы бул ыктыярдуу түрдө деп каралып атат. Бүгүнкү күндө ал милдеттүү түрдө эмес, ыктыярдуу түрдө болот экен алгачкы этапта. Эгерде ошол жерге ыктыярдуу түрдө болсо, демек мекендештер ал боюнча азырынча ойлонбой деле койсо болот экен. Эгерде ошол жерге система күчүнө кирип калса, бул мекендештер үчүн кандай плюсу бар же кандай минусу бар? Муну азыркы учурда айтыш кыйын. Муну киргенден кийин талдоо жүргүзүш керек. Бирок алгачкы этабы бул ыктыярдуу түрдө болгон үчүн биздин мекендештерге бул жакшы жаңылык. Анткени билдирүүнү жөнөтпөй деле учуп келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бирок Россиянын чек арасынан өтөрү же өтпөсө ушул чек аранын өзүнөн Россия тарап менен кабыл алынат. Демек, эгерде өтүп кала турган болсо, бир четинен плюс жагы деле көрүнүп атат менин оюмча. Баягы Россияга келип туруп, анан чек арадан кээ бир кире албай калгандар артка кайтып атат. Ошону эртерээк, ошо 72 саат мурун уруксаат бар экенин билип туруп, анан кийин убара болбой келет деген жааты да болуп атат. Ал жагы да туура айтып атасыңар. Ал жагы да болушу мүмкүн. Эгер алдын ала ошондой жөнөтүп бул жерден каралып, бирок ал өзүнчө ошо кирүүгө чектөө болобу деген элде ошондой пикирлер жаралган. Бул жана визанын дагы бир түрү деп. Бирок Россия тарабы айтат, бул эч кандай визага тиешеси жок. Бул электрондук, санариптик чет мамлекеттик жарандын профилин түзүү. Бизге кайсыл жаран кирип келатат. Ошону гана биз билгибиз келип атат деп. Бул эч кандай кирүүгө чектөө болбойт. Кирүүгө чечимди чек аранын өзүнөн гана кабыл алынат, кирип аткан учурда. Түшүнүктүү. Анан дагы кээ бир мекендештерден сөз болуп атат да, биз Евразия экономикалык бирикменин өкүлү катары ошо кирип атканда дагы, чыгып атканда дагы, жүргөндө дагы бир өзүнчө жеңилдиктер барбы, болобу деген көп мекендештерден ушундай кээде комментарийлер чыгып калат да. Ошол боюнча элчиликтин билдирүүсү барбы, болсо кандай? Негизи бүгүнкү күндө Евразиянын экономикалык биримдиктин алкагында каралган жеңилдиктер эч кандай жокко чыгарылган жок. Ал жеңилдиктер бүгүнкү күндө деле бар. Бирок жанагы күчөтүлгөн режимдеги чек арадан өткөрүү маселелери боюнча кээ бир жарандар кирбей калып, ошол жерден көп суроолор жаралып атат. Же болбосо Россиянын аймагында жана текшерүүлөр жүрүп, башка биримдикке кирбеген жарандар менен кошо тең катар каралып атабыз деген да суроолор жаралып атат. Биз бул элчилик, биздин тышкы иштер министрлиги жеке өкмөт бардык деңгээлде орус тарап менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө биз өзүбүздүн пикирибизди айтып, ошол биздин Евразиялык экономикалык биримдигинин мамлекет мүчөлөрүнүн жарандарына карата жеңилдиктерди бергиле. Ошол эле аэропорттордо мына элчибиз акыркы жолугушуусу 25 февралда мамлекеттик думанын комитетинин жетекчиси Калашников менен болуп өттү. Ал жерде дагы элчи өзүнүн сунушун берди. Биздин жарандарга ошо Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында аэропорттордо өзүнчө
атайын коридорлорду ачып бергиле. Андан тышкары баардык миграциялык борборлордо Россиянын аймагында жалгыз эле Сахарада эмес, баардык жерде өзүнчө жана терезелерди ачып, өзүнчө жеңилдетилген шарттарды түзүп бергиле деп. Бүгүнкү күндө орус тараптан бул түшүнүү менен кабыл алынып атат. Буюрса бул дагы ишке ашат деп ишенебиз. Кудай буюрса бул да ишке ашып калса, анда мекендештер үчүн жакшы эле чоң плюсу бар экен. Анда Кудай буюрса күтө туралы жыйынтыгын. Бактыйыр киши, рахмат сизге чоң, ишиңизге ийгилик. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жетиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.